Құмтөрдү Текебаевдин үйүнөн алып койгон жокпуз го. Биз Құмтөрдү Текебаевдин менчигин алып коюп Текебаевдин ичи күйгөн жок го. Бул жалпы элдики да. Бул ичкүйдүлүк деген бул таптакыр орунсуз. Эми мен ушул Садыр Жапаровго кайрылат элем да. Урматтуу Садыр байке, интервьюңузда Садыр аке деп айтты дептиз. Мен сизди билесизби, аке дебейм. Сиз таластык эмессиз да. Сизди мен Ава дешим мүмкүн, же болбосо байке дешим мүмкүн. Ошондуктан Садыр байке, Садыр Ава. Сиз эми ошондой мындай катын ушактын деңгээлиндеги эркектердин ортосундагы майда барат сөздөрдү бүгүн чоң саясатка аралаштырып атканыңыз бул президенттин деңгээли эмес. Президент катын ушактардан, ар кандай интригалардан жогору болуш керек. Оор басырыктуу болуш керек. Көрүнгөн саясатчынын эле айтканына чуркап чыгып жооп бере бергендей, бул көчөдө калган кызмат эмес, бул президент журтаталык. Сиз бардыгыбызга эмне деп сын айтсак дагы, кандай деп сизге критика жазсак дагы, ошону чыдап көтөрө турган кызматта отурасыз бүгүн. Анан эми ошол жердеги эркектердин ортосундагы болгон сөздөрдү айтып, ушунда элге жалган маалымат таркатып, ушул жалган менен өзүңүздү саясатыңызды түздөп кетем деп атасыз. Жалган менен мамлекет башкарганга болбойт тугандарым. Жалгандын өмүрү кыска болот, ал билинип калат. Мына калп десе Калмаматов азыр чыгып айтсын дептир. Эми мен өлүп калган адам эмесмин го, көрдөн туруп келе албай калгандай. Мына биз шашылыш болсо дагы, азыр мына келип, ушул үй кийим менен болсо дагы силердин айтып аткан жалганыңарга жооп беришке тура келип атат да. Эгерде ошондой эле чындап эле ошол учурдагы сиздер менен жолугушуп жүргөндөгү сөздөрдү айтабыз десек, андан башка деле айта турган толтура сөздөр бар го. Анда ошону да ачыктабайлыбы анда? Келгиле анда сиздин кабинетиңизде мен, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Текебаев, төртөөбүз отуруп алып Текебаев Келдибековду кантип төрагалыктан алып түшөбүз деп талкуулаганбыз, ошондо эл каштап койбойлубу анда? Балким ошол ичкүйдүүлүк болуп жүрбөсүн. Эмнеге бул төрага биз эмес деген? Жигит болсоңуз анда ошол кабинетте, сиздин кабинетиңизде болгон сөздү да ачыктап коюңуз анда элге. Кантип Келдибеков төрагалыктан кеткенин, аны кимдер уюштурганын, кимдер кызыктуу тарап болгонун анда айтып коюңуз. Эгер ошол маалда Ата журт фракциясы, Ата журттун лидери деген силер, Камчыбек Кыдыршаевич экөөңүздөр Келдибековду колдоп турганда эч ким кетире алмак эмес ал кишини. Иттин өлүгү ошол сиздин кабинетиңизде отургандагы сөз болгон жерде катылган да. Өзүңөр айта албай, эми досубуз болот да кантип айтмак элек деп Текебаевди айттырбадыңар беле? Мында Кудайды карап иш кылбайсыңар, уят эмеспи? Ушундай президенттик должността туруп алып, майда барат интригаларга аралашкан президенттин кызматына туура келбейт бул. Же айта албай калат дедиңерби? Бул мындай адилетсиз бул. Мындай кылганыңар жарабайт, Кудайга да жакпайт бул кылганыңар. Мына тийишпейин десе кырчаңгыдай болуп сөйкөнөсүңөр. Айтпайын десе өзүңөр тилден suurуйсуңар. Айттыртасыңар. Кече Садыр Жапаров өзүнүн интервьюсунда мен жөнүндө айтып аткан окуя жалган. 100% жалган. Андай фракциянын чечими болгон эмес. Фракция толук бойдон жогорку кеңештин жыйынынан чыгып кеткен эмес. Жалган. Мына бүгүн ушул бийликтин тарапташтары видео таркатып атат. Эмне деген видеодо таркатып атат? Ошол учурдагы 5 фракциянын добуш берген, добуш бербегендери, анан ошол күнү сессияга катышпагандардын тизмесин чыгарып атат дагы, ошол учурдагы Ата Мекен фракциясынын добуш бербей койгондорун. Кимдер добуш бербей койгондорун чыгарып атат? Кимдер добуш бербей койгонун чыгарып атат? Анан катышпай койгондор чыгарып атат дагы, башка фракциялардын ошол 34 Садыр Жапаровдун токтомуна макул деп добуш бергендерди да чыгарып атат да, Ата Мекендикин чыгарбай атат. Бул эмне деген 200-дүүлүк? Мына ушуну айтат ичкүйдүүлүк деп. Жок, ошол интервьюңузда айтып койсоңуз болмок да, урматтуу президент. Бактыбек Калмаматов
başka fraksiyadan bolsa dağı menin toktomumdu koldop akırına çeyin turup bergen, doğuş bergen dep reytingi көтөрүлүп кетет деп атасыңар. Ичиңер таарып атабы? Ал тарыхта сиз айткандай аны архивден чаңтарса чыгат ким добуш берип, ким добуш бербегени. Болуптур, ошол учурдагы добуш бергендер, бербегендер дагы болду. Мына бүгүн бийликте отурасыңар, ошол маалда добуш бергендерди, силердин токтомуңарга добуш бербей койгондорду, ошол учурдагы кунтөрдү албай койгондорду, андан кийин мөңгүлөрдү талкаланганга макул добуш бергендерди эмне кыла алдыңар? Эч нерсе кыла алган жоксуңар. Тескерисинче жалгандын артынан жалган айтып, өзүңөр саазга жетелеп кетип атасыңар. Ушул кантип болсун? Анан жөн эле бизди жаманатты кылып коюп эле, анан биз акырын отура беребиз, каткырып деп атасыңарбы? Мен тигил же бул тарапка тартайын деген оюм жок кыпындай дагы. Силер мени ошол интервьюда мени жаманатты кылып атпайсыңарбы? Анан колуңардан документ жок болгон үчүн анан кийин жок булар ичкүйдүлүк кылып атат, булар жалганды айтып атат деп куруу сөз менен кутулуп атасыңар да. Колуңарда документ болсо көрсөтүп койбой бериңер. Мына биздин документибиз бар. Кумтөр мына документтин негизинде бизге өттү. Бул биздин менчигибиз, камчанабагыла кыргызстандыктар. Эми отура берле деп көрсөтүп койсоңор, биз деле мыш болуп калабызбы? Ушундай турбайбы деп. Көрсөтө албайсыңар, документиңер жок. Кумтөрдү эмес, кара кечеде көмүрдү каза албай атасыңар, кумтөрдү жыргатмак белеңер. Ошондуктан, урматтуу президент, жана ушул президенттин тегерегиндеги жүргөн ат кошкондор катын ушактын деңгээлинен жогорураак болгула. Мамлекеттин ашмалтайын чыгарып бүттүңөр. Эми урматтуу досторум, мына кечетен бери мына мамлекеттен 1 сом урдаган, мамлекеттикке чыккынчылык келтирген, же болбосо бул коррупционер, же болбосо бул кыянаттык кылган деп эч нерсе мага таба албайт. Кудайга шүгүр, Аллахка чексиз шүгүр. Мен мамлекеттен бир бүдүр таш, бир карыш жер албаган баламын. Өмүрүмдө өлкөмө кыянатчылык кылбаган, элиме чыккынчылык кылбаган баламын. Аны мына Садыр Жапаров дагы өзү кече интервьюсунда далилдеп атат. Мен ошол токтом туура эмес болсо дагы, токтомдун келечеги жок болсо дагы, мен ошол токтомго келечекте ушул чыккынчылык баа берилип калбасын деп, мен ошол токтомду колдогон депутаттардын биримин. Керек болсо андан кийин дагы ушул Садыр Жапаровду колдоп жүргөн адамдардын биримин. Эми бүгүн Садыр Жапаровдун фейктери, жетим жүгүрүктөрү эмне деп бизди каралап атат? Садыр Жапаровдун энеси өлгөндө мен Ысык көлгө барып Садыр Жапаров жөнүндө сүйлөгөн сөзүмдү чыгарып алып, мына Калмаматовдун 200-лүгүн көргүлө дейт. Деңгээлиңер менен силердин жерге киргирлер. Уялбайсыңарбы? Ошол жерден тескерисинче сыймыктанбайсыңарбы? Эч ким колдобой калган учурда ушу Калмаматов ушул жерге чейин келип, элине дух берип, биздин Садыр абабызга дух берип, ушул жерде жанында болгон, ошол учурда сөзүн айткан деп сыймыктанбайсыңарбы тескерисинче? Силердин 200 экениңер, бетиңер бет эмес, бетон экени билинип калбадыбы? Бетиңер барбы? Силер мындай өзүңөрдөн башка дагы мындай башка кетири жагында ойлоносуңарбы? Же бүгүн эле эптеп ишиңер бүтсө болду, эртеңкисин ойлонбойсуңарбы эмне болот деп? Мен барганым чын. Ошол учурда Садыр Жапаровго колдоо көрсөткөнүм чын. Мен ошол учурда колдогонум дагы чын. Анткени мен Садыр Жапаровду ошол учурдагы Садыр Жапаров катары колдогом, азыркы Садыр Жапаров эмес. Анткени биз анын айткан сөздөрүнө ишенгенбиз. Мына бүгүн болуптур, мен ошол учурда барып мында Садыр Жапаровго колдоо көрсөтүп койгонум үчүн, ага жакшы сөзүмдү айтып койгонум үчүн бүгүн 200 болуп атат экен. Мына бүгүн силердин Садыр Жапаровуңар, президентиңер Шайылдабекова жөнүндө сүйлөп атып, мен деле ушу кишини жаман көрөт элем, азыр эми жакшы көрүп калып, өзүм чакырып келип, Борбордук шайлоо комиссиясына койдуртуп, анан төрайымы кылды. Мына 200-лүк.
Мына 200 адам издеп аттыңар беле ким экенин? Мына мен силерге таап бердим 200 адам ким экенин. Садыр Жапаров мурда айтканынан кайтып, азыр башканы айтса бола берет. А башкаларга болбойбу? Биз адилеттүүлүгүн эле айтып атабыз, туугандарым, силер ошону түшүнүшүңөр керек. Мына эми колуңардан келгенин кылып алгыла. Эмне кылабыз дейсиңер? Мына улуттук коопсуздук кызматыңарды салгыла артыбыздан, милицияларыңарды салгыла, каалаганыңарды кылгыла эми. Адилеттүүлүк өлгөн жерде акыйкат ыйлап турат дейт. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандык мекендештерим, биздей мамлекет үчүн жаным берем деген балдарды колдоп албайсыңарбы? Бизди күйгүзбөй, колубузга бутубузга бут болуп, бизди ошол жака жеткизип койбойсуңарбы бийликке? Биз көрсөтөлү кимдин эмне ботко чалып атканын. Силер уга турган толгон токой чындыктар бар, бүгүн мына чимкириктер айта албай аткан.